Күндөгүдөй эле эне бала таң эрте туруп тамактанып, мектепке окууга камышат. Ошол каргашалуу күнү Обогүл айым 5-класста окуган кызы Гүзенепти өзү мектеп босогосуна чейин узатып келген. Бирок арадан көп убакыт өтпөй эле кызыңыз катуу ооруп жатат. Тезирээк мектепке келип калыңыз деген чакыруу келип түшөт. Көрсө, ошол таң эне менен кыздын ортосундагы акыркы таң болуп, Обогүл айым кызы Гүзенепти акыркы жолу мектеп босогосуна чейин узатып келген экен. Бул окуя кандай болгон мындан ары биз менен бирге көрүп аласыздар. Бишкек шаарыбыздагы номер 87-мектептин 5-Б классынын окуучусу Гүзейнеп бул каргашалуу окуянын бир күн алдын күндөгүдөй эле сабактарына даярданып, эч нерседен капарсыз кеч киргизген. Бирок ошол кеч Гүзейнептин бул жарыкчылыктагы акыркы кечи болуп, эртеси жакындарын баарын кайгыга салып кете берди. Бул окуя тууралуу Гүзейнептин апасы мектеп жетекчилиги жоопкерчиликтен качпай, жакшылап биринчи жардам көргөзсө, балким кызымды аман алып калар белем деп арман кылат. Эти мен тургузганмын. Таптаза болуп эле кийимини кийип, чачын тараганмын, өргөнмүн. Чай ичип кеткен да. Өзүм машинамен жеткирип келдим. Температура жок болчу. Дайыма эле муну текшерип турганмын. Пульсоксиметр менен давлениясын өлчөп турганмын. Ковид жууп калбасын депчи, кандай болду деп. Дайыма жакшы болчу. Башым ооруп деген жок. Жакшы абалда кеткен, өзүм машинамен жеткирип койгом. Машинадан түшүрүп кирип кеткен. Таптаза болуп эле анан мектептен өрүп келди да. Мурда врожденный пароксеста эле 2 тешиги бар эле, 1 тешик бүткөн, 2-нчи тешигини 2015-жылы операция кылган. ОАП деген открытый артериальный проток да. Ал мунул эң жөнөкөй эң мындай оңой жолу деп айтканда, муну менен 70ке кирип, 70ке чейин жашагандар бар деп айтканда врач. Жакшы эле жүргөн кызым, ооруп калса макул. Үйдөн ооруп калган мен өзүм алып калат элем да. Таптаза боюнча кеткенде кечинде экөөбүз сабак даярдаганбыз, математикадан могу жерде отуруп сабак кылганбыз. Чай ичип уктаган, жакшы таң аткыча жакшы уктаган. Жолдошума чалып, Гүзейнеп ооруп калды дептир. Анан дедилер, анан мага айтты, мен шашып эле машинаны жүргүзүп мектепке бардым. Үйдө болчуңуз? Мен үйдө болчум. Анан мектепке барсам эле мектептегилер айтты, уже алып чыгып кетти, поликлиникага алып кетти деди да. Анан поликлиникага барсам, эч кандай жардам жок да. 18 медицина кызматкери иштейт экен, 13. Бир да врач жок, руководитель Гүшаныж экен, ал дагы жок экен. Ошондой эле детский врач Элиза эже, ошол жердеги терапевт врачтар эч кимиси бир да врач жок деди да. Анан только ошол уборщицалар бар экен, ошол жерде медсестралар бар экен. Алардын айтышы боюнча да, анан врачтар кандай десем жок дешти да. Бири дагы тонометр менен температура давлениясын өлчөбөптүр, сатурация мындай пульсоксиметр менен сатурация пульсун да өлчөгөн эмес да. Анан барып искусственный дыхание кылып, оозунан үйлөп, көкөрөгүнө непрямой массаж жасадым, бирок мен барып мындай немесин көргөмдө, ал пульсу сокпой калыптыр да. Ошо поликлиникадан сознание жоготуп койгон да. Анан скорый помощько чагыла, мен телефонум үйдө калып кетиптир. Скорый помощько чагыла десем, чалышып, чалып атабыз келбей атат деп ушинтип айтты да. Анан негизинен аябай тез келиш керек болчу да. Алар 30 мүнөттө да келбеди да, ошондочу. Скорый помощь келбептир да, алардын айтуусу боюнча. Бул каргашалуу окуя тууралуу Гүзенептин 80-деги таятасы дагы ичи атышып отурганын айтып, небересинин өлүмүн мектептеги шалаакылык деп ачууланды. Машина менен ошо 87-мектепке апарганда 87-мектепте кызым жыгылып калды деп неме күйөө кызыма звонить этпей, күйөө балам Дөлөткө звонить этишкен.
kızıma emnisiniz ve seçkiniz bilmeyim. Bu жерде ошол мектептин директору, завуттар, класстекчиси, медайым, анан махабат бардыгы ушул кызымдын biraz мындай неме болуп турганы, ыраңы biraz бозоруп турганы, сәл неме болуп турганы байкашкан. Бирок ошол кызымдын неберемдин ушул ыраңы мындай бозоруп турганын байкап туруп, денсаулыгы кандай экенди көңүл бурбастан сабакка киргизишкен. Ошол мектептин жамааты, директор, завуч, класстекчи, медайымдар эмне үчүн ошол 87 мектепте педагогикалык ыкманы, балдардын денсаулыгына карабай кайдыгер мамиле кылышат. Биз бул окуянын чоо жайын билүү иретинде Гүлзейнеп окуган мектепке барып, ал кайсы сабак учурунда эсин жоготконун жана окуя андан ары кандай уланганын Гүлзейнептин мугалимдеринен сурап көрдүк. Гүлзейнеп окуган 5-Б класстын кабинети так ушул жерде. Ал эми окуя болсо компьютердук классында болуп жатат. Бул эки кабинеттин аралыгы болсо 30-35 гана метрди түзөт. Саламатсызбы? Окуя тууралуу айтып берсеңиз, кыз бияка келип анан өзүн кандай алып жүрдү эле? 11 март 5-Б класста информатиканын сабагы болчу. Окуучуларды саат 8:00 номер 9 кабинеттен 20 кабинетке алып келип, окуучуларды жарымы партага, ал эми калган бөлүгү бирден окуучу компьютерге отуруш керек болчу. Мен окуучуларды отургузуп келип, ушул жерге жеткенде Гүлзейнеп эшиктен кирип келип, намоо партадагы бул отургучка келип калды. Отургучка. Мен караганда кыздын өңү кубарып турган, сумкасын коюп китебин алып чыкты дагы башын жөлөгөндө мен сездим, чуркап кетип Гүлзейнепти эмне болду деп кучактаганымда мага башым жөлөдү. Оозунда маскасы бар экен, маскасын снимать этип кыздын отургучтан чүрүп балдарды кабар бергиле медайымга, тарбия завучка деп жерге оң капталы менен жаткырып, медик келгиче, мен жаткырган жакты медик кирип келип калды. Медик кирип келип, медайым тарбия завучу кирип келип, тарбия завучу скорая помощько жана класс жетекчисине кабар бергени кетти. Медайым болсо баланы кушет алдыңкы медик пунктка алып барып, жардам берели көтөрүшкүлө дегенден көтөрүп алдыңкы этажга алып бардык кызды. Ошондо сиздер медайым менен чогуу? Мен медайым менен чогуу кызды көтөрүп түштүм, көп убакыт кетип калбасын деп, медайымдын көрсөтмөсү боюнча. Мени bir kızın esi жоғотту деген мен жүгүрүп келе калдым мектепке. Келсем, Махабат эжеке кызды алып жерде гана отурган экен. Кыздын акыбалын көрүп эле мен тез медкабинетке алып жүргүлө дедим. Махабат көтөрүп медкабинетке алып түштү. Сиз келип эле ошону көрүп эле, ылдыйга түшүргүлө деп эле кеттиңиз кайра. Мен кыздын состояниясын көрдүм да, бир жерден сразу көрүп эле анан медкабинетке. Мындан ары окуя кандай болгон? Мындай коридорго чыгып уланталганда. Медайым кызды сиз ылдамыраак медпунктка түшүргүлө дегенде мен кызды көтөрүп түшүп келе жатсам, тарбия завучу Тиркерекова Раскүл Мырзалиевна алдымдан чыкты, өкөлүп, колдошуп кызды медпунктка алып жөнөдү. Медпунктка Кушеткага жаткызды, жаткызгандан кийин эле сразу мен кыздын состояниясын көрүп туруп эле искусственный дыхание кылдым. Себеби ал кыз операция болгон, неме болду, ошондо сразу искусственный неме бердим, дыхание бердим. Карасам кыздын немеси эме болбоду да. Анан мен сразу поликлиника бул жерде жакын да. Поликлиникага алып барып, врачтардын жардамы керек, мен неме болом деп врачтарга алып бардым жака. Поликлиника. Ошол жака алып барып бердиңер. Мектептин аймагынан ошондо сиз чыгарып кетип атасызбы окуучу кызды? Бул жерден мен кызга искусственный дыхание бергенден кийин эле жүгүрүп бияка чыгып, жана эмеден милиционерден үйдендин немеси,
ошондон сурандым, байке могу кызды көтөрүшпөңүзчү деп. Ал көтөрдү, анан кетти. Бул кыздын эмесинен мен бардым, бул барды, завуч барды. Ошондо мектептин аймагынан ким болуп көтөрүп чыгып атасыздар кыздарда? Бул жерден бир эле неме көтөрүп чыгып кетти. Мектептин бияктан чыгардыңар, мектептин аймагынан окуучу кызды ошондо ким болуп чыгарып кетип атасыздар? Кыз эми ошол жанагы инспектордун колунан да, бирок биз жанында коштоп бардык. Коштоп бардыңар. Инспектор сиз мен тарбия завуч төртөөбүз коштоп бардык, барып поликлиникага киргиздик. Биринчи жардам көргөзгөндө ошентип маска менен оозуна үйлөпсүз. Андан кийин да кандай дары бердиңиздер, укол сайдыңыздарбы? Эч нерсе алган жокмун. Только ошо искусственный дыхание кылдым. Болду калган кыздын состояниясы мен ошо тезирээк врачтарга жеткизейин, врачтар көрүшсүн деп эме кылдым. Кызды алып баргам. Канча жолу үйлөдүңүз оозунан? Бир эле жолу үйлөдүм, бир жолку гана алышпайт. Кандай болот эле? Ошол убакта үйлөгөндө кыз өзүнө келген жокпу? Жок, келген жок. Өзүнө келген жокпу? Өзүнө келген жоктугунан ошол мен өзүмдүн жардамымдан эч жыйынтык чыкпаганынан мен врачтарга алып бардым. Сиз ошондо жардамдан жыйынтык чыкпай калды деп атасыз. Сиз ошо жардам кылганда сиз оозунан бир эле жолу үйлөдүңүз? Ооба. Убакыттан кеч калам деп, мен убакытты уттурам деп тезирээк ошо врачтарга алып барайын. Ал жерде эме кислородный концентрат бар да, эмедечи, поликлиникада. Ошол кислородный концентратка тезирээк жеткизе калайынчы деп, ошол жакка шаштым да. Бул жактан анан кийин төртөлөп кызды алып кеткенде тил жактан кандай тез жардам болду? Ошонун жыйынтыгы кандай? Жакшы сиздер ойлогондой болдубу фактан? Кандай болуп калды? Кимдер тосуп алды ал жактан? Фактан барганда киргенде эле ошол жерде баары врач медсестралар болгон. Барып ал жерде процедурныйга киргиздик. Киргизгенден кийин ал жерде дагы биз киргизип жаткызгандан кийин 2-5 мүнөткө жеткен жок, где-то 2-3 мүнөттөй эме кылгандан кийин эле апасы кирип келди. 3 мүнөттүн ичинде тигилер эч кандай жардам көргөзө алган жокпу? Көрсөтүштү. Сиз айткан нивелди сайышкан жокпу? Концентратты алар неме кылып атышкан, курашып. Эме кылабыз деп атканда бир медсестра давлениесин өлчөп, бир эмеси концентранттарды булап жардам көрсөтөбүз деп атканда апасы келип эле мен өзүмдүн кызымдын жанагы мурун лечение кылып жүргөн врачы бар, ошого алып барам деп биздин колубуздан апасы өзү айтты. Жулуп алып кетти. Бул жактан эч ким айткан жок, ошол жакка алып бар деп. Каяка? Эми тез жардамды күтпөй машина менен больницага алып бар деп бияктан эч ким айткан эмес, а? Жок, эч ким айткан жок. Биз ошо туура эле поликлиникага алып бардык. Ошо кислородный концентрат бар. Мен эми ошонго ишендим. Неме кылыпчы, концентрантка ишенип, анан врачтарга ишенип ошол жерге алып бардым. Алып барганда алар аны эме кылгычак эле апасы кирип келди. Апасы келип анан ошол лечение өзү мурунку жүрөгүнөн ооруп жүргөндө лечение кылып жүргөн врачы бар, ошонго алып барам деп алып кетти. Аны менен кошулуп мен бардым. Немеге чейин. Эне бала, улуттук эне бала борборуна чейин алып бардым, ал кызды реанимацияга алып бардык. Ошондо жолдо кетип баратканда апасы айтып атты, башым деп атты эле, мен парацетамол берип жаткызып койдум эле, эртең менен аны сабакка баргым келбей атат десе, болбостон сабакка жөнөттүм эле деп апасы жолдо кетип атканда машина менен ошентип сүйлөп барды. Ошол барып реанимацияга киргиздик. Реанимацияга реаниматологдор кыздын өзүн алып кирип эмне кылды. Ошол бул жактан машина менен барганча канча убакыт кетти больницага апасы менен чогуу? Мен ал убакта саатты деле карап атырмын, канча болгонуна. Болжолдуу түрдө. Мен айта албайм болжолдуу түрдө канча неме болгонун иши кылып. Ал жерде эми бир 40 мүнөт, 50 мүнөттөй жатты реанимацияда. Реанимациядан ошол жактан үзүлүп атат ошондо кылса, же бул жактан эле дем албай калды эле? Мен анысын эч нерсе деп айта албайм. Себеби ошол алып бардык, жардам кылып көрсөттүк, алып бардык, бирок реанимацияга врачтар өздөрү алып кетти, алар өздөрүнчө бүтүн баары первый помощь. Жактан биринчи жардам көрүп атканда пульстарын текшердиңиз да, тамырларын текшерип кандай эле? Слабый пульсу бар. Слабый болчу, э? Слабый болчу. Ошондон кийин тияка көтөрүп кеттиңер кайра фапка. Мен ошол күнү күндө эле сабакка келдим. Эртең менен биринчи сабагым 5-А класста болчу. Мен өзүм классыма 19 кабинетке келип, окуучуларды көрүп, кечиккени келбей калганы болсо деп старостама дайындап коюп, мага WhatsApp'тан айтып коймок, жазып коймок, ким келбегенин. Ошол келбей калган окуучуларга өзүм чалып сурайм.
Ошентип мен 8-ге бир 3-4 мүнөт калганда өзүмдүн классыма, сабак бере турган классыма кетип калдым. Бул жакта келген окуучулар менин классым информатика сабагына 2 класска бөлүнүп кетишти. Аны мен өзүм сабагыма кирип кеттим. Жактан ошо каза болуп кеткен кыздын апасы айтып атат, анын жолдошуна ушу 5-класста окуган эле окуучулар телефон чалып, ушундай кызыңыз ушундай болуп, анан карашалуу окуя болуп, ушундай менен кетти, сыртка алып кетишти деп кичинекей өспүрүм балдар айтып атыптыр да. Буга кандай жооп бересиз? Ооба, мага деле кийин анын баарын мен деле уктум. Мен ал учурда, ошол окуя болгон учурда мен өзүм сабакта болчумун 5-класста. Мага мен билген жокмун, анан мен сабак өтүп аттым, кадимкидей эле күндөгүдөй эле сабагым болуп атты башка класста. Алар информатика сабагында болду. Анан болгон окуянын баарын ошо класста отурган класстын жарымы көрүшүптүр, кийин ошо айтып беришти. Мен ал учурда мен 5-А класста сабагым 22-кабинетте болуп аткан. Андан кийин окуучулар келип айтышты. Ошондо окуучулардын кабинеттен чыгып барып сизге айтышты да ошол убакта. Канча убакыттан кийин айтып атышат окуучулар сизге? Мага 8-ден бир 10 мүнөт өткөндөн кийин. Ал убакта Гүзейнет кайсы жакта эле ошондо? Мен классты сабак берип аткан классымды таштап кете албай, мугалим табыштап, сабагымды карап турсун деп, классты карап турсун деп, дароо эле сыртка түштүм. Алдына 1-этажга. Бул жакка келсем, бул жакта эч ким жок экен, 20-кабинетте. Анан астына түшсөм, эжелер астына алып кетишти. Астына түшсөм, завуч эже менен организатор завуч. Анан ошол сабак берип аткан мугалими информатикадан биздин мектептин жанындагы медпунктка алып кетишкен экен. Ошол убакта сиз класс жетекчи катары апасына дагы чалып койдуңузбу? Жок, мен билген акыркы апасы чалып жүргөн номерге кечке чалып аттым. Бирок мага ошол учурда айтышты, мамасына чалып айтышкан деп. Анан мен аркасынан барамбы десем, жок, азыр апасы келип калды дешти медпунктка. Ошо мамасынын айтымында мектептен мугалимдер тараптан эч бир чалуу болгон эмес, кабарды айтып деп жатат да. Кичинекей өспүрүм балдар мамасына чалып, кызыңыз ушундай болду эле айтып, анын артынан дагы бир жетекчилик тараптан ушундай окуя болуп атат, келиңиз деп чалган эмес деп атышат. Жок, мен силерге мына телефонуман деле азыр көрсөтүп бере алам, кайсы учурда чалгам. Мен мага качан келип айтары менен эле мен дароо эле классымды башка мугалимге табыштап эле дароо эле чыктым. Мага айткан мен ошо окуучуларым келип айтышты, классында Гүлзейнеп ушинтип ооруп калды деп. Эс үчүн жоготуп. Мен дароо эле классымды башка мугалимге табыштап эле чыккан убактым ошол болду. Ошол убактан баштап эле мен чалдым. Чыгып туруп эле апасына чалдыңыз, байланыштыңызбы? Акыркы чалып жүргөн эле номери чалып атсам, ал телефон алган жок. Анан ошол эле убакта айтышты, кызды медпунктка алып кетишти дешти. Анан атасы чуркап келе калды. Мен как раз алдына түшсөм, мен аркасынан барайын десем, жок, атасы келип калды дагы, атасы кайра чуркап кетти медпунктка. Анан мен барайынбы десем, жок, апасы өзү келип калды, така медпунктка өзү больницага алып кетишти деп айтышты. Ошентип мен андан кийин атасына эле чалып, атасынан кабар алып туруп аттым. Атасына чалсам, ооба, кызымды алып кетишти, жакшы эле деген. Андан кийин апасына да чалып аттым, апасы бирок жооп берген жок. Өзүңүз айткандай, сиз биринчи телефон чалып атканда Гүлзейнептин өзүнүн номерине чалып өттүрсүз, ошол убакта Гүлзейнеп телефонун жанында болгондуктан эч ким алган эмес, ошондон байланыша алган жоксуз. А сиз класс жетекчи катары ар бир мугалимдин, ар бир окуучунун ата-энелери менен мындай сүйлөшүп турасызбы, байланышып телефон аркылуу? Эми сабагынан кандай бир көйгөй болсо чалып айтам. Бирок ошол убакта Гүлзейнептин апасынын номери сизде жок болуп калды, Жок, ошол менде 2-3 номери болуп калып, ошо именно мамасынын колунда жүргөн номерге чала албай калдым. Мен башка номерине чалдым. Андан кийин мамасынын номерин таап, саат 9-дардын чамасында чалдыңыз, бирок ал телефон алган жок. Жооп берген жок. Андан кийин байланыштыңызбы андан кийин дагы? Андан кийин атасына чалып, атасынан сурадым. Апасы чалган жок. Андан кийин жанагы бизге айтты. Качыш болуп кетти деп. Ошентип
Мен андан кийин чалган жокмун. Мамасы өзү мектепке келди. Бир 11-лерден өтүп, мен сабакта болчумун, как раз өзүм классында сабак болчу. Анан ошол убакта мамасы келип, ыйлап, кызымды сактай албай калдым деп, ошол класска кирип, окуучулар менен сүйлөшүп чыкты. Анан ошол убактан кийин, андан кийин завуч, организатор завуч аны эс алдырып, үйүнө апарып жеткирип келди. Ошондон кийин чалган жокмун ал күнү. Ал күнү чалган жокмун, бирок саат 1-ден өтүп, 2-лерде сабак бүткөндөн кийин үйүнө барып келдик. Гүлзенет үйүнө. Ушуну Гүлзенет үйүнө алып барып, кармап отурган. Бирок ага чейин айтты, азыр мен кызымды апарып коюп, бул мектепке келип атат 11-лерде, 11-ден өтүп. 4-саат бизде 10:30 башталып, 11:20 бүтөт. Ошол учурда как раз бүтө элек болчу сабагым. Ошол убакта келип, окуучулардан сурап, эмне болгонун. Ал күнү мен ошол өзүм сабак бербегенден кийин аларга мен сабагым башталып элек болчу 1-саат. Мен деле көргөн жокмун да Гүлзенеттин, кечигип келиптир. Мен мисалы үчүн 8-ге чейин келип карайм окуучуларды, текшерип кетем, ким келген, ким келбеген. Келбегенин андан кийин староста мага жазып коет, кечигип келди, же болбосо келген жок деп айтат так. Ошондук мен Гүлзенетти аны 8-ге чейин көргөн жокмун. Биринчи келгенде эле акырын лестницадан чыгып баштаган. Будан башка мурунку күндөрү катуу эле чуркап чыкчу да. Анан ошо бүгүн мурунку күнү эле акырын чыгып, анан ошо лестницадан токтоп кайра жүрөгүм кармап, Гүлзенет эмне болду десем, эч нерсе болгон жок. Бара бер алдыга, мен азыр барам деп токтоп басканда. Анан ошо баргандан кийин эле отурган жөн эле. Эки жакты карап коюп, отурганда эчтеке деген жок, эч ким менен деле сүйлөшкөн жок. Анан информатика сабагы болгондо кетип калган, анан мен кайра келгем да, күндөлүм унутуп калыпчы. Келсем, тиякта жүрөгүм кармап отурат экен да, Гүлзенет эмне болду десем, жок, эчтеке болгон жок, азыр барам деп аркада басканда. Баскандан кийин, киргенден кийин эле деп акырын дем алып баштаган. Анан местасында отуруп эле бети менен түшкөн столго. Анан ошо менен эле сыйгаланып түшкөн да, жерге түшөйүн дегенде жерлер канып калган. Ошондо медайымды чакыргыла деп айтканда келген. Келгенде бетине сууну алып келип чачкан. Чачкан эмес, просто бетине суулап эле койгон да. Информатика эже ата-энесиге чалгыла бат-баттан келсин деген. Анан байтур чалган. Номерин тапкан эмес да, караган, номерин карап издеген. Биринчи издеп баштаганда башка бирөөнүн номерине адашып чалып алыптырбыз. Анан издегенден кийин, чалгандан кийин атасы алло деген. Анан сиз Гүлзенеттин атасы болосузбу дегенде, ооба, мен атасы болом деген. Анан Гүлзенет эмеси оозунан көбөктөр чыгып баштады дегенде, азыр бат-баттан барып калабыз деп өчүрүп койгон. Жаңы кабинет ачылып, кабинетке киргенбиз. Анан ошол кезде биз чечинип, информатика сабагын алып чыгып, пеналдарыбызды алып чыгып дайынданабыз. Дайындангандан кийин Махабат эже келип, информатика эже мен артыман 20-кабинетке баргыла деди да. Анан биз анын артынан барганбыз, барып тегерек столго отурганбыз. Тегерек столго отургандан кийин эле бир аздан кийин эле Гүлзенет келди. Анан эже бизди компьютердин жандарына отургуза баштады. Бир кыз, бирден бала кылып. Анын аягында столдун, тегерек столдо Гүлзенет эле калган болчу. Махабат эже Гүлзенетти караса, мындай уктагансып, башы менен столго мынтип, жаңы мынтип жыгыла баштаганда, анан Махабат эже чочуп кетип, аны кармап жыгылып калат. Мен аны жакшы деле көргөн жокмун, бирок жыгылганын көрдүм да. Анан биз 1-2 бала болуп медсестрага бардык. Медсестраны чуркап барып чакырып, анан Махабат эже Гүлзенетти көтөрүп тепкичке жеткенде медсестра келип экөө чогуу көтөрүп кетишкен. Биз болсо ошол кезде кабинетте калып, балдар менен кабинетте калып, анан
Мен ошол кезде балдардын баарын ата-энелери номер жазылган дептер бар болчу. Ошол дептердин ичин карасак жазылып туруп турган ошол номерге чалсак, бул Захридин деген классташымдын апасынын номери болчу экен да. Анан Захридин деп жазылып турган номерде Гүлзенептин атасынын номери окшойт. Ошого чалдык. Нурияна деген кыз чалды, биз болсо Айнсежейди чакырганы кеткенбиз. Анан биз Айнсежейди чакырып бүтүп келгенден кийин Мунайдадан сурасак, ал айтты, айттым азыр атасы келет экен деп. Анан ошондон кийин Айнсежейге айттык, Айнсежей барды, анан ошондой болду. Сен телефонуң менен чалды, Гүлзенептин ата-энесине. Силерге чалды деп мугалимдер айттыбы? Жок, айткан жок. Ошондо мугалим информатикада эже көтөрүп эле чыгып кетти. Ошондо столдон минтип башын койгон боюнча эле сразу эле көтөрүп кетти. Кулап жерге антип кулаган жок. Жок, маскасы жерге түшүп калды. Өзү кулаган жок. Кантип жыгылды? Партанын үстүнө мындай эле болуп, колунун үстүнө жатты да, сразу жатканда эле эже сразу карап туруп эле, буга эмне болду деп караса, карады. Анан балдар айтып отушкан, оозунан көбү чыгып кетти деп. Анан эже сразу эле көтөрүп кетти, мен Гүлзенеп жакшы да көрбөй калдым. 2021-жылдын 11-мартында саат 8-ден 5-10 мүнөт өткөн убакытта экинчи этаждан окуучу келип медайымды чакырды. Ушундай окуучуга начар болуп атат деп. Ал 5-класстын окуучусу Галбаева Гүлзейнеп, мурун жүрөгүнөн операция болгон окуучу болчу. Анан кийин ошол маалда медайым менен медайым күнүгө окуучуларды тепловизор менен дене табын өлчөп киргизет. Пандемиядан бери негизи ушундай алгоритмди сактап окуучулардын дене табын өлчөп киргизип атабыз. Анан кийин медайым уккандан кийин эле тарбия завучу Рыскүл Мырзалиевна менен медайым 2-этажга информатика кабинетине барып, медайым нашатырный спирт алганга медпунктка чуркап келди. Ал эми Рыскүл Мырзалиевна болсо, биз бул кыз 2-класс октябрь айында 24-гимназиядан которулуп келгенден бери эле жакшы билебиз, ушундай ВПС болгонун. Анан кийин медайым өзүн көрсөтүүчү биринчи жардамын көргөзүп туруп, анан кийин кошумча жардам керек деп, жаныбызда 50-60 метрге ФАП жайгашкан, ошол ФАПка баланы алып жөнөштү. ФАПка барганда инспектор кызды акырындык менен колуна көтөрүп, жанында Рыскүл Мырзалиевна, тарбия завучу, предне ошол информатика сабагынан берип жаткан мугалим Махабат Сатыбалдиевна, ошол 4 адам ФАПка жеткирип барышты. Ошол эле маалда медайым нашатырный спиртин алып өйдөнү көздөй 2-этажга тез жардам көрсөткөнү чыкканда, тарбия завучу бул мектептин телефонунан тез жардамга чалды. Тез жардамга чалып, ушундай окуучубуз операция переносить эткен, жүрөгүнө начар болуп атат. Бизге тез жардам керек дегенде, как раз баланы көтөрүп чыгып баратканбыз, чыгып баратышкан. Анан кийин ФАПка келиңиздер, ушул жерде биз тозуп алабыз дегенде, анда ФАПтын өзүнүн телефону болсо ошол жактан чалыңыздар деди. Анан кийин мен аны Рыскүл Мырзалиевнага тезирээк тигилердин аркасынан барып, ФАПтан дагы телефон чалгыла, 1 минута 1 секунданы текке кетирбей деп. ФАП ошондо мектептен чыккандан кийин оң жакта, оң жагында. Мектептин аймагынан чыккандын ар жагында болуп калат экен. Бул жерден бир 200 метрде болуп калат экен, мектептин бул жерден бир анча көп алыстыкта эмес. Анткени медайымдын ошол жакта ИВЛ, жанагындай кислородная подушка, ошолор бардыгына байланыштуу, ошол ФАПка алып барганга туура келди. Медиктер биякта информатика сабагындагы берген мугалим болуп, завуч болуп, бияка ФАПка алып чыгып кетип отур мектептин аймагынанчы. Ошол мектептин аймагынан тышкары алып кеткенге да сиз дагы өзүңүз макулдугуңузду бердиңиз да, айттыңыз да. Медайым мага кошумча жардам керек, тиякта врачтар, медсестралар бар, жана ошондой эле аякта ИВЛ да бар дегенде, мен ошол минута, секунданы текке кетирбестен ошол окуучуга медайым жардам керек, алып барайын деп атканда, алып барыңыз деп макул болууга туура келди. Анткени тез жардам чакырганда дагы келгенге чейин убакыт өтмөк. Анан кийин биз шак эле тез жардамды чакырдык.
тез жардамды чакырып атканда медик сунуштады, анан кийин ошол себептен макул болууга туура келди. Ошондо тез жардамды чакырып коюп да бияктан күтпөй эле тияка алып салышты ошондо кызды. Бирок тез жардамга чалганда биз айттык, мына кызды азыр көтөрүп чыгып ФАПка баратабыз. ФАП бизден алыс эмес. Биз сиздерди күтүп алалы деп тарбия завучу Рыскүл Мырзалиевна айтты. Ошондо тез жардамдан айтышты. Жок, оорукчан кайсыл жерде болсо ошол жерден чакырышыңар керек дегенде, сразу Рыскүл Мырзалиевнаны айттым, ФАПка барып ошол жактан чал деп. Рыскүл Мырзалиевна ФАПка барды дагы, тез жардамга чалыңыздар. Анткени биз мектептен алып чыгып баратабыз. Кошумча жардам керек деп атат. Биздин медсестра бияктан чалгыла деп айтты, мен тияка айттым дегенде, тияктан өздөрү чалышты. Ошондо андан ары ФАПтын кызматкерлерин болуп атат. Андан ары ФАПтын кызматкерлерине ошо медайым, тарбия завучу, предметник мугалим, инспектор. Ошол жака өткөрүп бериңер, бул жака тез жардам чакырылган жок, ошол жака чакырылды. Ошол жака чакырылды. Мектепке тез жардам чакырылган жок ошондо. Биз сразу эле айттык окуучуну алып чыгып баратканда. ФАПка алып бара жатабыз, ошол жака келиңиздер, тозуп алалы деп. Рыскүл Мырзалиевна ошондо айтканда, тигилер айтты, жок, ошол барган жерден чалгыла деп. Чуркаган бойдон барып, тиги медсестраларга чалгыла деп. Дагы мындай суроо туулат да. Ушул силердин медпунктка эле ичине эле кызды жаткырып, ата-энесин ушул жака чакырып, анан тез жардамды ушул жака чакырып койсо кандай болот эле? Эми медайым мага жардам керек, мен тиякта врачтар, медсестралар бар, кошумча кислород берчү аппараттар бар дегенде, мен дагы жакшы жагын ойлоп макул болууга туура келди. Ошон үчүн ата-энесин да ФАПка чакырып, тез жардамда ФАПка чакырыңар. Мисалы, ошол кислородду ФАПка чуркап барып, алып келип, убакыт өтмөк да, биз да ошо жакшы жагын ойлодук. Мисалы, медайым барып, биякта медайым бирөө эле болуп атат да, а ФАПта 6-7 медсестра, 2-3 врач отурат. Аяк барганда жардам жакшы болот деп ойлодук да бизчи. Биздин эч кандай мындай жаман оюбуз болгон жок. Бирок ойлогондой болбой калды да ал жактан да. Бирок эми апасы өз убактысында келди, андан аркы процессти медиктерден өздөрүнөн угасыздар, кандай жардам кылды, эмне кылды. Бирок биз колдон келишинче аракет жасадык. Акырына чейин ошол жерден тарбия завучу Махабат Сатыбалдиевна такси эшиктин алдында турган машинени сүйлөшүп, ошо таксиге чейин салып, медайым больницага жеткенге чейин жанында болуп, апасынын жанында жүрдү. 11 март күнү медайым жана 2 мугалим болуп, айылдык ФАПка окуучу кызды алып келгенин тастыктап, ФАПтын медайымдары төмөнкүлөрдү айтып беришти. Мен өзүм прививочный кабинетте прививка сайып иштейм да. Эртең менен келип, кийинип, чечинип атсам эле ызы чогуп калды биякчы. Анан чуркап барсам, кызды жаткызбаштыр процедурный. Аякта иштеген кыз терапия кабинетке аппаратка чуркап бараттыр да. Анан мен жанына барып эле кызды карадым. Действительно кыздын эмеси состояниясы эс учу жок болчу да, вообще эле жок болчу. Оозунун тегереги көгөргөн болчу. Мен көргөндөрүмдү айтып атам да. Пульсун көрсөм, вообще билген жокмун. Пульсунчу вообще сезилген жок. Колдору муп-муздак. Анан колдун уштары кичине көгөрүп калыптыр болчу да. Анан колдорун ушалап эле эмет аппаратты алып келгиле. Анан детскийде бардык медсестралар бар болчу да. Ал медсестралар концентраторга чуркап кетишкен. Концентраторду алып келип, кислородный концентратордучу. Ошо. Анан эже келип эле ыйлап келгенде эле артынан 1-2 минутта өткөн жок да. Апасын чакырышыптыр школдон элечи. Келип эле артынан чуркап келди. Мен киргенде эле жанан кичелек. Кыз келгенден кийин эле 1-2 мүнөттөрдө эле. Бат эле келди да. Мен тиги кыздар айтып атпаймынбы? Бирөө аппарат алып келип, бирөөсү тигини монткиче уш бат эле убакыттын ичинде болуп кетти да. Анан эже келип эле оозуна үйлөп эле кызынын атын айтып ыйлап эле кичине эртең менен кичине башы ооруп бирдеме болуп турганынан школго жөнөтүйбөдүм беле деп ыйлап ушинтти да. Мен лично уктум ошончу. Анан ооруп атса жөнөтпөй эле койбойт белеңиз деп, ооруп эле деп мен лично сурагам билем да. Эми азыр анын баарын таанып атпайм, мен антип айткан эмесмин деп. Ошо. Анан алып кетем, мен бияка калтырбайм деп эле айтып отурса эле узак убакыт болуп атты, бирок бат эле мондай убакыттын ичинде болду, ошон барчы. Бир медсестра скорыйга чалып аткан. Бирөөсү концентратор, кислородный концентратор даярдап ачкан, ага физраствор куюп эмечиш керек да. Анан процедурныйда иштеген кыз давление аппаратты көтөрүп келет, өлчөйлү деп аткан да.
эже көтөрүп эле уже алып кетем мен больницага деп эле кыйкырып эле алып кетип бараткан. Эже кое туруңузчу деп давлениясын өлчөйлү десек өлчөтпөй койду, түртүп койду да. Анан мен хотя бы кое туруңузчу деп стетоскопту алып туруп жүрөгүн тыңшап көрдүм. Жүрөгүн тыңшасам, мен медсестрамын да, врач эмесмин. Тыңшасам, действительно эчтеке уккан жокмун. Мен өзүм уккандарымды айтып атам да, пульсун сезген жокмун. Кыз действительно эчтеке жок болчу. Анан эже көтөргөндөн эле кыздардын баарын чакырып кел көтөрүшкүлө. Алып кетип баратпайбы, өзү көтөрүпчү. Кыздарды чакырып эле баарыбыз көтөрүшүп барсак эле эшикте машина токтоп туруптур. Эшик ачык даяр экен да. Ошол жака салып эле школдун медсестрасын кошо, сиз кошо барыңыз. Скорыйга айтабыз, таксинин машинасын айтам дедим да. Мен өзүм эжени түртүп туруп, отургузуп кетирдик. Анан скорый чуркап келатсам эле рабочий телефонубуз чырылдап атыптыр. Алсам эле скорыйдагылар эмне келечек канча эле деп дагы тактап сурады да. Эже чыга элекпи дагы эле, биякта аябай тяжелый дедим мен. Мына машинанын номерин жаттап алгам, карапчы. Ошону айттым, тозуп алгылачы жолдон. Кыздын состояниясы аябай эле оор. Может, жолдон тозуп алып реанимация кыласыңар десем, мына машина чыгат азыр деп ушинтти да. Ошончо коюп коюшту. Ошол менин эметкендерим ошол, кылган жумуштарым. Ошондо апасы келип өзү эле кызды алып кетем деген э? Келип эле ыйлап оозуна өзү 2-3 жолу үйлөдү. Ага чейин школдун медсестрасы эметкем дейт да. Сиздер кабыл албайбыз, жардам көрсөтө албайбыз дегичи болбой эле өзү эле алып кетти да, же сиздер башка жака албайбыз, жардам көрсөтө албайбыз деп эч ким антип айткан жок эже дейм да. Андай сөз эч ким айткан жок. Биз ошентип эле бир медсестра врачка чалды, 5-6 медсестра жүргөнбүз. Бирөөсү ошо концентраторго, бирөөсү жакын эле да, биринчи кабинет менен экинчи кабинет. Ошол жактан барып эле аппаратты алып, кайра келгиче эле жанагынтип эле алып кетем деп. Действительно, мында эчтеке кылганга деле жетишпей алдык да. Колдон келген, эми жардамыбызды вообще эле монтип, эже айтып атпайбы? Келсем эч ким жок. Жаным кызым жалгыз жатыптыр. Действительно, мен бар болчумун эже келгенде. Жанагаларды карап монтип атканда эле келип калды да, кызды мынтип пульстарын көрүп мынтип атканда. Ошол убакта болжолуу түрдө кыз саат канча убакытта келди? Саат канчаларда? Анан апасы 8:15 келип, канча убакытта бияктан чыгып кетти такси менен? 8:15 точно келген. Кыздардын баары айтып атат, саат караганда 8:15 болчу. Биз да карайбыз. Кыз келген ошол убакта. Бияка алып келгенде 8:15 болгон экен. Анан бир 2-3 минутта көп болсо, 1-2 минуттан ичинде эле ушул болуп кетти да. Анан эле салып бердик. Апасы анда ошол кайсы убакта? Врачтын айтканына караганда мен 8:20да кирип келдим деген ошого расчет кылып атабыз да. 8:20да ошондо бир 8:17-18'лерде эле кайра чыгып кетти да. Апасы кызды алып чыгып кетип атты. Кызды көтөрүп, кыздар медсестралар көтөрүшүп бардык да, эми жалгыз кантип көтөрөт деп. Скорый келет экен десек, скорый азыр машина жок, бир аз күтүп тургула дегендей кылыптыр да. Скорыйга мен өзүм ишин чалган жокмун. Анан Назгүл же чалыптыр деп айткан. Анан ошентип эле алып кетип калды. Анан биз башка эмне кылабыз? Колдон келген жардамды кылдым. Мен деле кабинетинде, эгер аябай эметсем, кабинетинде отура бермекмин да. Ач кулактан тыч кулак деп элечи. Чуркап бардым, мен деле болгон жардамды кылайын дедим. Кыздын колдору минтип, жанагын баары минткиче эле эже келип калды. Ушундай картинка болду да. Кыз келгенде биз кабинеттен чыгып келаткан менчи. Анан ызылдап калышканда биз чуркап чыкса эле кызды алып кирип атышыптыр биякачы. Эме жанагы инспектор, 2 мугалим мына медайымды алып келишти баары тең. Ошондо мага айтты, скорыйга чал деди. Мен чуркап келип бияктан скорыйга чалдым. Скорыйга чалсам, данныйын сурады, данныйын бердим, кыздын фамилиясын атын бүт. Анан айттым, ал деген порог сердца болчу деп айттым. Анан хорошо, анда азыр дейин ожидайте. Машина кичине эме бош эмес деди да. Бүттү, всё, трубка положили. Анан Тазагүл кетти, концентрат даярдаган кетти. Жазира ашатырка жыттаттым деди. Давлениясын ченелесек, бизге уруксат берген жок апасы. Алып кетем кызымды, өзүнүн врачы бар деди. Анан деп көтөрөм дегенде, келсин биз көтөрүшөлү, жок дегенде көтөрүшпөш кирсек, машина бар экен, машинага салып бердик. Анан мектептин медайымы кошо кетти. Машинаны ким жалдаганын билбейсизби? Жок, өзү машина бар деп айтты эже. Машина бар. Анан скорыйга кайра скорыйга чалганда айттым, ушунда да ожидайся машина жок деп айтты дедим да. Күтө тургула, азыр машина жок деп айтсам, анда мен өзүм машинам бар, алып кетем, мен өзүнүн врачына деп айтты. Анан биз эми өзүн эметпегенин, багы бизге жолутпай аткан, биз хотя бы көтөрүп чыгалы, биз жардам берели деп көтөрүп чыкты 3 кыз. Мен Керемет Тазагүл үшөөбүз көтөрүп чыктык. Көтөрүп чыкты, эже машина отурдук, кызды астына салып бердик. Анан мектептин медайымы кошо кетти жанына. Ошо. Бирок мектеп жетекчилиги менен ФАПтын метайымдарын айткандарына Обогүл айым кошулбастыгын айтып, кызыма биринчи жардам көрсөтүлбөй калган деп нааразы болууда. Мен эч нерсени кошкон жокмун. Сиз кошкон дедиң, жалган сүйлөп атасың. Башкача мен алып келбейт дедим. Мен да медицина дедим. Оозуна 2 жолу үйлөп туруп ошентип ыйладыңызбы? Бул видеодо медайымдын дарегине катуу сөздөр айтылгандыктан улам видеону үнсүз берүүгө аргасыз болдук.
Мектепке барсам, ошол жердеги ичине кирген жокмун, сыртыга эми кирип кетип атсам, бирөө айтты, "Жок эже, кызыңызды поликлиникага алып кетти" деди. Анан чуркап машинаны айдап бул жерге машинаны койдум дагы, мен кирдим. Кирсем, кызым кушаткада жатат экен да. Анан врачтар кана деп неме кылсам, врачтар жок, бири да жок деди. Анан бардыгы качып жүрүшөт да, менин кызымдан коркупчу. Бир эле медайым, мектеп медайымы алыс эле турат да, мындай жакын bir reaksiya жоқ та, эч кандай бир жардам берип, биринчи помощь, искусственное дыхание, неправильный массаж, же болбосо ар кандай нерселерди жасаган жок. Ошол кызым ошол жерде өзү жатыптыр да, эч кандай бир жардам жок да. Анан мен айттым, пульсоксиметр барбы десем, өлчөйүн десем, жок дешти. Тонометрчи алып келгиле деп айтты, врачтар чакыргыла, скорый помощь чакыргыла, менде телефон жок болчу. Десем, макул деп эле кетип калышат, ошо менен киришпейт да. Мен кызымды анан оозунан үйлөп, искусственный дыхание кылып, анан неправильный массаж кылып аттым, бирок өзүм жалгыз мындай жетише албайт экенсиң да. Ошентип атканда бир керемет деген келин келип, тонометрди алып келди. Анан бирөө экөөсү айтты, биз уже такси таап койдук, бир машина таап койдук, лучше больницага алып барың деди. Биз баары жардам кыла албайбыз, врачтар жок. Биз эч кандай бизде неме жок, аппараттар жок. Апушканын жана башка аппараттар жок, дем алдыра турган деди да. Мектеп медайымдардын айтымында сиз келип эле кызыңызды өзүнүн дарыгерине, өзү көрүнүп жүргөн дарыгерге алып барам деп айтып турасыз да. Жок, өзүнүн көрүнүп жүргөн дарыгери ал реанимацияда иштебейт да. Буга реаниматолог керек, аритмолог керек. Ал эч качан кардиолог, терапевт, эч качан детский кардиолог, ал бул клинический смерть болуп атканда эч качан жардам бере албайт. Только реанимацияга алып барыш керек да. Мен жакшы билем да, өзүм медик катары. Анан булар мен антип айткан жокмун, реанимацияга алып баргыла, биз жардам бере албайбыз дегенден, анан реанимацияга алып жөнөдүм. Бул калп. Окуяга күбө болуп, окуучу кызды апасы менен ооруканага чейин жеткирген айдоочу Каргаша болгон күн тууралуу өзүнүн көргөндөрүн айтып берди. 11 март 2020-жылы эртең менен 7:30 болжолошо чамасында жумушка чыгып келаткам. Биз келечектин өзүнүн фапы бар. Ошол жерден направление алып алайын деп Козловатка карточкабыз фаптада. Ошол жака кайрылып тургам. Врачтардын кээ бар, кээ жок экен. Мен терапевтти күтүп тургам. Bir вакытта эле bir-эки аял bir кызды көтөрүп киришти. Кирип келип ызычуу болушуп. Ошол жерде ак халатчандар да бар экен, ошо биринчи жардам көрсөтүшүп аткан. Скорыйга чалсак, скорый жок деген жооп туктук. Ошо менен мени сыртка чыгып, жумуштан кечикпейин деп машинама отуруп, жаңы эле жылайын деп атсам, бирөөнүн кыйкырыгын угуп калдым. Анан күзгөдөн карасам, медсестра экен. Врачпы, медсестрабы билбейм. Анан токтоп калсам эле ошо катар кызды көтөрүшүп келаптыр. Анан чуркап түшө эле машинанын артын ачып отургузуп, тиги медсестрага алам дейт. Жок, сиз врач деп анда салып алдым. Ал врачпы, медсестра, ал мен алды жагыма отурду скамейкага. Артта бир аял кызды алып артына отурду. Анан жол пробка экен, келатсак, встречный бир гай келаткан экен, андан сурандык, сопровождение кылып кой деп. Сопровождение менен больницага чейин келдик. Ошо жолдо келатканын апасын айткан уктум мен өзүм. Кызым эртең менен башым ооруп отурду, жибере бердим эле сабакка, жибербей койсом болмок экен деп. Министерствого коробуна кирип, кызды көтөрүп чыгып, детский отделение ошонун катар экен. Экинчи этажга көтөрүп чыгып, врачтарга тапшырып бергем. Врачтар биринчи жардам көрсөтүп аткан. Артта отуруп келаткан эже ошо кыздын апасы экен. Ошол жерге барганда билдим, кызым деп машинанын ичинде ыйлап келаткан. Ошо туруп, мен да жумуштан кечикпейин деп врачтарга тапшырып бергенден кийин жумушума жүрө бергем, болгон ошол. Кечинде келип машинаны жумуштан үйгө кетерде машинаны ачып карасам, 2 ботинкасы калып өтүптүр. Анан биз жакта экенде аны сураштырып таап барып,
сураштырсам каза болуп калыптыр кыз. Анан бата кылып атасына көңүл айтып, 2 ботинкасын тапшырып берген. Болгон ошол. Сизди ошондо эч ким жалдап келген жок да? Эч ким жалдап келген жок. Эч ким мени жалдаган эмес. Мен эртең менен жумушка келаткам. Козловдун поликлиникасына направление алам деп киргем. Биздин карточка ошо ФАПта турат да. Карточкамды алып алайын деп киргем. Талон берет ошол үчүн киргем. Жумушка кетип бараткам. Мени эч ким жалдаган эмес. Бул окуя тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан сураганыбызда аталган факты Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери болуп, териштирүү иштери жүргүзүлгөнүн кошумчалашты. Оңгүлүнүн бири гүл ачыла элек 11 жаштагы карындашыбыз Гүлзейнеп Галбаева ушундай окуялардын кесепетинен кара жер жастанып кала берди. Ошол каргашалуу күн карындашыбыздын маңдайына жазылганбы, же мектептеги шалакылык, кайдыгерлик себеп болдубу, аны комчулук өзү акты ак, караны кара деп таразылап алат. Ал эми биздин айтарыбыз, эч бир ата-эне ушундай уул кыздарын жоготуп, көзүнөн жаш агызып, жүрөгү сыздабасын. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, ар бирибиз мээримдүү, кайрымдуу адам бололук. Баланы кимдер сүйбөгөн, бапестеп багып күйбөгөн, баласы үчүн жок чыгар башына
таза үй бөгөн тумулуп калса баласы төгөнөт экен аргасы берүүгө даяр жанында болсо эгер анын айласы болбос дүйнөнүн кыйналып бала бакпаса унутат кыйын күндөрүн эмгегин улуу ак таза элжиреп ойлоп күнүтүн эртеңден үзбөй үмүтүн эси болуп жашоонун жашайт